Мен саякатчы Сарыгыз, Кыргызстандын экинчи борбору болгон 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ош шаарына саякат жасайбыз. Алдыда бизди кандай кызыктар күтүп турат, аны сиздер менен чогуу билебиз. Анда эмесе баштадык. Биз Ош шаарына кош келдик. Жүрүңүз ага кеттик. Биздин биринчи локациябыз Оштун жүрөгү болгон Сулаймантоо. Анда эмесе биз Сулаймантоого кеттик. Сулаймантоого баруучу автобус 43. Биз жетишебизди билбейм, бирок чуркап кетип атам. Окей, бул жакта тартылып атам бижо. Индустар аябай көп. Жетишпей калдык. Так. Тилекке каршы 43 автобус кетип калды. Эми кийинки автобусту күтөбүз. Алар канча минутада келет, аны сиздер менен чогуу байкайбыз. Бисмилла, биз 6-чы автобус менен кетип атабыз. Көрөбүз кандай болот экен. Биздин маршруткабыз ал жака барбайт экен. Биз билбей эле түшүп алган экенбиз ага. Анан эми кайрадан жөө кетип атабыз Сулаймантоого. Канча мүнөттө жетебиз, аны чогуу билебиз. Биз туура эмес маршруткага чыгып алгандыгыбызга байланыштуу жарым жолдон түшүп калдык. Анан кетип атып эле бул жакта сиздерге көрсөтүп кетүүчү дагы бир планга кирбеген локациябыз Алымбек Таткай салуу жайы. Ошол жерден эле сиздер Сулаймантоону көрүүгө болот экен. Азыр чамасында 5-6 адам жүрөт Сулаймантоонун чокусундачы. Биз дагы Сулаймантоонун чокусуна кетип атабыз. Мына ошентип акыры Сулаймантоого жеттик. Кош келиңиздер. Анда эмесе кеттик. Сулаймантоого кирер алдында эле ушул баннерлерди көрүүгө болот экен. Бул жерде сиздер эрежелерди бузбоого белгилер көрсөтүлгөн. Ошондой эле багыттар көрсөтүлүптүр. Анан музейдин кыскача тарыхы жөнүндө айтылган. Анан биз баштадык кирип. Тоо кире беришинде ушул жерде касса бар. Кассадан билет сатып аласыздар. Биз азыр эки чоң киши кирип атабыз. 140 сомго сатып алдык билетти. Кеттик анда. Анда эмесе Сулаймантоонун чокусуна кеттик. Эми качан жетем билбеймин, бирок кетип атабыз. Сулаймантоону өрттөн сактайлы деп. Чарчап калдым барго. Бирок Сулаймантоонун чокусуна жетелекпиз дагы деле. Вау. Соонун көрүнөт экен го шаар. Ну дагы деле сапар ызайбыз. Салам. Алло. Сулаймантоого чыкканда эле шамал аябай катуу болот да бул жактачы. Уже шамал байкалып атат, катуу болуп атканы. Ушинтип жетейин деп калдык. Жеттик. Саламатсызбы? Аябай муздак. Алгач эле ушул жагынан көргүм келип атат. Буну оплата менен көрөт экен. Так. Мына биз Сулаймантоого чокусуна айтканда жеттик. Көрсөңүздөр болот деп айтайын дедим эле, суктанып сиздерге, бирок тилекке каршы туман болуп атат. Ошто азыр. Мына көргөнүңүздөрдө эле таштын үстүнөн мынтип дарактар чыгып алган. Бул дагы Кудайдын кудурети деп ойлойм. Андан кийин бул жерде дагы бизде Сулаймантоонун күмбөзү бар. Бул жакта дагы толук көрүнөт сиздерге могу. Сулаймантоого негизинен 2 жол менен чыксаңыздар болот. Биринчиси биз чыккан жер менен, анан экинчиси дагы бул жакта бар.
Анан сиздерге көрсөтөм, мынтип көрүп атасыздар. Эми Сулайман Тоо деген эми тарыхка бай, 1000 жылдан ашуун тарыхы бар биздин Сулайман Тообуз Оштун так ортосунда, анан дагы тоонун чокусунда жайгашкан Сулайман Тоо. Көргөнүңүздөрдөй эле кызыл эмелер менен көрсөтүлгөндөр көп адамдар чыгып кеткен негизинен. Ал жакка чыкканга болбойт негизи. Анан эң кызыгы мына жерде көрүп атасыздар. Көрүп атканыңыздардай эле бул жер Бабурдун өчүрмөсү 19-кылымдарга таандык экен. Бул жерде мен байкашымча көптөгөн биздин Кыргызстандын жарандары, чет өлкөлүк жарандар, биздин коңшу мамлекеттик жарандар келип бул жерден зыярат кылып кетишет. Бул Бабурдун көчүрмөсү деген жерге Куран окутушат экен, өздөрүнө дем салдырышат экен. Ар кандай максатта келип ушул ичинде биздин молдо акебиз турат. Ал дем салып Куран окуп сиздерге неме кылып берет экен, жардам берет экен. Азыр Ошто Сулайман Тоонудо шамал аябай катуу. Бүгүнкү күн бизде туман басып атат шаарды, биз сиздерге толук көрсөтөлү дегенбиз. Бирок толук жакшы дагы көрөсүздөр. Ушундай, кеттик. Сулайман Тоого болгондагы биздин саякатыбыз ушуну менен бүттү. Азыр болсо биз кетип атабыз. Кетип атканда аябай абайлаңыздар, себеби дегенде тепкичтер бирөөсү узун, бирөөсү кыска, таштар бар дегендей. Абайлаңыздар аябай. Биздин экинчи локациябыз Борбордук Аянт жана Балаты. Балаты чындыгында сонун кооздолгон. Аны сиздер менен чогуу байкайбыз азыр. Азыр биз маршруткага чыгып кетип атабыз. Мына ошентип Борбордук Аянтка да келип калдык. Келгенибизде эле биз эмнени байкадык? Милиция кызматкерлери машиналарын коюп карап турушат экен. Адамдар күндүзү болсо дагы келип кетип атышат экен азыр. Уже мен Балатынын чети жагын көрүп баштадым. Биздин Балаты өтө сонун курулган дешет. Көрөлү. Деп албетте таң кала бересиң дейт. Чын тамаша. Албетте аябай сонун курулуптур Балаты. Жылдын мыкты Балатысы деген номинацияны берет окшойбуз. Вау, чындыгында сонун экен. Анан эмнени көзүм түшүп калды бул жакта. Ош шаарынын имараты дагы оңдолуп түзөлүүдө экен. Абдан жакшы. Ал эми ёлкага келе турган болсок, жылдагы декорация дагы аябай сонун кооздолгон экен. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Азыр бизде саат 11:30. Ошентсе дагы адамдардын саны үзүлбөйт бул жерде. Кечкурун абдан көп болот адам деген. Сиздерге биз күндүзү көрсөтөлү деп чечтик. 2026 жылгы быйыл кош келдиң деп баштайлы анда. Аябай сонун ёлкалар. Былтыр да ушундай болгон, бирок быйыл да ушундай экен. Жакшы. Анан башкачы мына кызыл эме абдан көзүмө түшүп атат да. Адамдар көп. Сүрөткө түшүп атышат, мынтип сүрөткө түшөт. Быйылкы жылдын Балатысын бийиктиги 30 метрлик. Аябай сонун укмуш жасалган, кооздугу дагы. Байкасаңыздар болот. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү дагы бизде муз аянтчасы курулган экен. Муз аянтчасы азыркы учурда иштеп атабы билбеймин. Бирок сырттан сиздерге көрсөтүп берели. Байкашымча бул кечкурун иштейт окшойт. Аянтчасы убактылуу күндүз иштебейт экен, бирок кечки убактарда иштейт. Өтө жакшы. Көп жаштар келип, эс алып, отуруп кетишет. Сүрөткө түшүп кетишет анан дагы. Көбүнчө дагы Кыргызстандын негизи Оштун аймактардан келип атайын Балатыга келип сүрөткө түшүп кеткендерин дагы биз жолуктурдук, көрдүк дегендей. Биз деле барып сүрөткө түшүп коелу. Негизинен байкашымча Балатыга кечки убактарда келсеңиздер абдан ыңгайлуу болот экен. Себеби дегенде бул жерде кофе суусундуктар таттуулары деп атайын домик сыяктуу сатышат ошол жерлерге кооздолуп. Андан сырткары бургерлер, тамактансаңыздар дагы ыңгайлуу болот экен кечкурун келсеңиздер. Бирок күндүзү андай эмес экен.
байкашыңыздардай. Бул жерде күндүзү балдарга аябай ыңгайлуу экен. Бул жерде балдарга тиешелүү аттракциондор дагы бар. Аларга келип, мына машиналар көргөндөй ойноп кетишет. Андан кийинки биздин 3-чү локациябызга кеттик анда. Адамдын саны үзүлбөйт дегендей, Балатага көп адамдар кетип атканын көрдүм. Анда эмесе биз Балатадан чыгып эми тамактануучу жайга кеттик. Бул Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу жайы. Бул жерде айрыкча жай мезгилинде абдан жакшы эс алганы. Бирок азыр кыш мезгилинде деле адамдардын саны үзүлбөйт. Бул жерге келип эс алып, өздөрүнүн курбулары менен эс алып кеткенин көрүүгө болот. Биз ушул менен биз тамактануучу жайга барабыз. Тамактануучу жай алыс, ошондуктан Токтогул паркы менен кесип кетебиз. Биз Токтогул парк менен кетип атам азыр. Токтогул парк чындыгында абдан сонун эс алуу багы. Анан Ак Бура дарыясы бул жагыбыздан агып турат, оң жагыбыздан Ак Бура дарыясы. Мен кетип атамын азыр. Биздин бара турган тамактануучу жайыбыз көп адамдар билет, көп туристтер билет дегендей. Ошондуктан атайын ошол жака барабыз. Ал үчүн дагы бизге көп басканга туура келет. Эми биз эс алуу жайларын күлгүм келип кетти. Эч нерсе эмес, бирок эс алуу жайларын кесип өтөбүз. Биз Токтогул паркынын бүтүшү менен Новый парктын кире беришинде ортосунда ушундай дагы эс алуу багы ачылган. Адашпасам быйылкы гана жылы ачылды. Бул жыл негизинен Ош шаарына көптөгөн эс алуу багтарын ачууга кандай десем өбөлгө түздү окшойт. Биз ошентип Новый паркка кеттик эми. Биз эс алуу жайыбыздан ушул сахнаны көрүп калдык. Байкашымча Бишкекте бар, Ынтымак парк дегенчи. Ошол жерде ырдашып таланттарын көрсөтүшөт го. Мен да сиздерге талантымды көрсөтүп берейин. Достор, анда мен сиздерге ырдап берейин деп чечтим. Ушул жерде эч ким жок, бирок сиздер барсыздар го. Ишенип калдыңар, мен ырда албаймын, бул жөн гана тамаша болчу. Биз тамактануучу жайга кетип атабыз. Тамактануучу жайга биз сиздерге көрсөтүп берүү үчүн жөө кетип атканбыз да. Анан жолубуздан ушинтип чыгып калып атат эс алуу жайлары. Биз тамактануучу жайыбызга жөнөдүк. Мурун бул жерде базар бар болчу. Базар башка жака көчүрүлгөндүктөн бул жерде азыр тазалоо иштери жүрүп атканын көрсөк болот. Жалпысынан ушул жерден көп нерселер бар болчу. Бысмыла, биз базарга кирип баштадык. Көрсөңүздөр болот. Сабиз, күрүч, баардык нерсе бар. Толуп турган нерселер. Андагы фруктуларды көрүүгө болот. Уйдун буттары, эчкинин башы, кар ичегиндерди дагы сатышат. Байкашымча бул эчкинин башы 300 сом турат. Ал эми буттары болсо 100 сомдон турат. Бул менен эмне жасайт десеңиздер, холодец жасашат. Кеттик андан кийин. Бул жерде ысык нандар. Нандар канчадан? 1 сом. Анан пиязга дагы эме үстүнө пиязга болгон нандар бар го, алар канчадан? 20 сомдон, Рахмат сон. Нандар, ысык нандар, чоң нандар 50 сомдон, ал эми пияз менен кошулган кичинекей токоштор 20 сомдон экен. Түмөнчүлүгүнө айланган жер, бардык адам, туристтер келип, көп адамдар ушу майда-мантан ичет. Алгач тилекке каршы колумду арчып алайын, таптаза кылып. Чама көп кир кармагам да. Рахмат чоң, бысмыла.
А буны жасаганга канча убакыт кетет? Көп вакыт кетет. Bir adam өзү жасалбайт да буну. Азыр 2-3 адам жасайт. канча убакыт кетет буну жасаш үчүн? Буну жасаганы көп вакыт кетет. 2-3 адам жасаса, bir adam жасалбайт буну. Bunga kol көп керек болот да. Жаясын, чүгөсүн, пиширесин, картошканы пиширип ачасın. Ошон үчүн bunga kol көп керек. 2-3 адам иштебесе буну кылат. Bir adam buncha mantını kıla albayt da. Ozgina yana bir adam qilaveradi. 1 kiloni bemalol qilib o'ziga jegani bo'ladi. Atak sotganga qila olmaydi bir odam. 2-3 odam qilmasa, kelin bor, menda qiz bor. O'shalar bilan birga qilamiz-da. Ana ishchilar ishlaydi uyimda. Qancha vaqtda pishadi bu? Nesa? Manto. Putishivi? 3-4 soatda putadi. Qayra kelar, ota sotib bo'lishimizga qarab uyda qilishib yurishadi. Abdan жакшы, мага болсун. Курсаң ачпы сен? 200 ала берем, 200 сомдук. Тартыр. Алышын алайынбы? 200 сомдук тартып бериңизчи. 200 сомдук өтө көп болуп кетпейби экен, а? Жарым кило болот. Силерге кошумчасы менен кошуп берем. 150 сомго бериңизчи. Эже бизге скидка кылып берип атат анан дагы. Ох, ош деген ушундай мейман досту эл да. Скидкасы менен. Ой, рахмат сизге. Көпөйтүрүп салып койдум. Жакса келип турасыңар. Ушул жерде тамактанабыз азыр. Мынаны Зелен дагы. бир аз. Ана салфеткасы кызым. Колуңузда ачып аласыңар. Аха. Монда мусорный эме барбы? 150 сомго мындай болгон майда мант сатып алдык. Азыр Ачык Асман деген жерге келип, дагы буйрутма берип, курсагыбызды тойгозобуз сиздерге. Сиздер менен биргеликте. Кеп тур келе. Рахмат чоң эже. 150 сом болду, Эм банктан төлөйм. Болот. Башта эрейби? Биз көпчүлүккө белгилүү болгондой эле Ачык Асман деген жерде тамактанып жатабыз. Бул жерде көпчүлүк туристтер дагы, көп аймактардан келгендер дагы дал ушул жерден майда мантысынан ооз тийишип, анан кийин бул жердин тамагынан татып кетишет. Негизинен Ачык Асманда айыбдан көп нерселер арзан. Мисалы азыркы буйрутма кылганым 2 шашлыгым 50 сомдон 100 сом болду. Элестетиңиздер, бул абдан арзан жана меймандос ош деп койсок болот, э? Bir adam 200 сом менен тоюп кетсе болот ушул жерден. Майда мантысы абдан сонун экен, даамдуу экен. Билбейсиз? Мен пияздарды көп жегим келбейт. Так. Бүгүн адам Ачык Асманда аябай көп экен. Көрөлү. 50 сомдук шашлыктар кандай болот экен. Бисмилла. Мен турган жер бул Ош шаарынын мөмө жемиш деген туралы. Мен турган жай бул Ош шаарынын мөмө жемиш базары. Бул жерден сиздер түрдүү мөмө жемиштер таба аласыздар жана бул жакта баасы дагы арзан. Көп нерселерди таба алсаңыздар болот. Бул Ош шаарынын мөмө жемиш эмеси базары. Эже, алмалар канчадан? Эже, бир аз уялып атат окшойт. Аха.
Эже канчадан? 300дөн 1000 сомго чейин түрдүү салаттарды таба аласыздар. Эмеси сакталган экен. Эже сиздерге канча сурасаңыздар, ушу баасына жараша тартып бере берет экен. Бул торттор үйдө жасалган торттор келип сатылат. Анан бул торттордун өзгөчөлүгү бул жерде көп адамдар билишпейт. Бул жерден келип ушундай коробкадан сатып алсаңыздар дагы болот. Анан кесип жесе дагы болот бул жерге. Арзан дагы, анан 50 сомго да жеп кетсе болот бул жерден атайын. Мондай эжелери коюп коюшат экен. Абдан жакшы экен. Торттор аябай көп. Түрүн таба аласыздар бул жерден. Мына ушинтип биздин Ошко болгон саякатыбыз дагы жыйынтыкталды. Саякатчыларыбыз долбоорунун негизги максаты Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу, таанытуу, көрсөтүү, даңазалоо. Бүгүнкү биздин сапарыбыз жыйынтыкталуу алдында турат. Анан сонун айттым эле. Сиздерге чыгарылышыбыз. Ошол жерден айта берейинби? Күлкүм келип атпарго. Кийинки чыгарылышыбызда кайсыл облуска же кайсыл кызыктуу аймакка барабыз, аны комментарийге жазып өтүңүздөр. Сиздердин бардыгыңыздардын колдооңуздар абдан маанилүү. Бизди колдоп кетиңиз. Саякатчы Саргыз сапары аякталды.